6-ncı Düğünölük Göçmönдөр oyunlarına hoş gelingizler. 2026 жылдын 1 сентябрынан 6 сентябрына чейин Ысыкөл облусу дүйнөлүк этноспорттун, маданияттын жана көчмөн элдердин салт санаасынын борборуна айланат. 6 күндүн ичинде конокторду спорттук мелдештер, этно-шаарча, фестивалдык аянтчалар, көргөзмөлөр, концерттер жана көптөгөн маданий иш-чаралар күтөт. Негизги иш-чаралар 8 расмий аянтчада өтөт. Курманжандатка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борбору. Бул жерде Art Lab чыгармачылык лабораториясы ишин жүргүзөт жана эл аралык илимий конференция өтөт. Кирүү акысыз. Евразия мейманканасы. Бул жерде тогуз коргоол, мангала жана авари боюнча интеллектуалдык оюндардын эл аралык мелдештери өтөт. Кирүү акысыз. Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борбору. Бул жерде көчмөндөр санаты, салттуу музыка боюнча эл аралык фестивалы өтөт. Кирүү билет менен. Билеттерди алдын ала Neps Check-it Gov.chk KG сайтынан сатып алууга болот. Газпром дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплекси. Бул жерде улуттук жана салттуу күрөштүн түрлөрү боюнча мелдештер өтөт. Кирүү акысыз. Чолпон Ата шаарынын ат майданы. Бул жерде көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно-ыр фестивали. Ат жабыш боюнча мелдештер жана оюндардын жабылыш аземи өтөт. Эл аралык фестивалга жана жабылыш аземине кирүү билет менен. Билеттерди алдын ала Neps Check-it Gov.chk KG сайтынан сатып алууга болот. Ат жабыш боюнча мелдештерге кирүү акысыз. Көк бөрү аренасы Чолпон Ата шаарынын ат майданынын түштүк тарабында жайгашкан. 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин көк бөрү, көк бар, эреңиш жана тыйын эңмей боюнча мелдештер өтөт. 6 сентябрда финалдык беттештер болот. 2 сентябрдан 5 сентябрга чейинки мелдештерге кирүү акысыз. 6 сентябрдагы финалдык беттештерге катышуу үчүн Neps Check-it Gov.chk KG сайтынан бирдиктүү билет сатып алуу зарыл. Дордой Номад амфитеатры. Бул жерде Nomad Fest эл аралык фестивалы өтөт. Кирүү билет менен. Билеттерди алдын ала Neps Check-it Gov.chk KG сайтынан сатып алууга болот. Оюндардын негизги объектилеринин бири Кырчын жайлоосундагы көчмөндөр ааламы этно-шаарчасы. Этно-шаарчада күн сайын 100гө чейин иш-чара өтөт. Салтанаттуу ачылыш, концерттер, театрлаштырылган көрсөтүүлөр, айтыш, республикалык сынактар, улуттук оюндар жана каада салттар, кол өнөрчүлөрдүн мастер-класстары, этно-базар, фуд-зона, улуттук тамак аштын даамын татуу жана башка көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин этно-шаарчанын аймагында улуттук жана салттуу спорттун түрлөрү боюнча мелдештер жана көргөзмө оюндар да өткөрүлөт. Этно-шаарчага кирүү акысыз. Көңүл буруңуздар. Оюндар өтүп жаткан мезгилде жеке автоунаа менен Кырчын жайлоосундагы этно-шаарча аймагына кирүүгө тыюу салынат. Жеке автоунаасы менен келген коноктор үчүн эки негизги акы төлөнүүчү автоунаа токтотуучу жай каралган. Байет айылындагы Чайка пансионатынын жанындагы унаа токтотуучу жай, Жаркынбаева айылындагы унаа токтотуучу жай. Бул унаа токтотуучу жайлардан этно-шаарчага чейин акысыз автобустар каттайт. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын коноктору оюндун расмий аянтчыларынын ортосунда каттоо үчүн автобустарды да пайдалана алышат. Оюндар өтүп жаткан мезгилде бардык каттамдар боюнча автобустарда жүрүү бардык коноктор үчүн акысыз болот. Автобустар автоунаа токтотуучу жайлардан тышкары төмөнкү пункттардан дагы жөнөйт. Чолпон Ата шаарынын автовокзалы, Чолпон Ата шаарынын ат майданы, Григорьевка айылынын батыш тарабынан, Григорьевка айылынын борборунан, Садыраки айылы, Семенов капчыгайына бурулушуна жакын жерден. Кырчын жайлоосуна бара жаткан автобустар жол боюндагы атайын белгиленген аялдамаларга да токтойт. Ал аялдамалардан коноктор автобуска отура алышат. Кырчын этно-шаарчасынан кайтып келе жатканда сиз чыккан пункттун аталышы көрсөтүлгөн автобусту тандаңыз. Автобус тиешелүү маршрут боюнча жолдогу аялдамаларга токтоп, сизди баштапкы отурган жериңизге кайра жеткирет. Сапарга чыгаар алдында оюндардын программасы, объектилердин картасы, транспорттун жүрүү схемалары жана иш-чараларга катышуу эрежелери менен алдын ала таанышып чыгууну өтүнөбүз. Оюндардын объектилерине спирт ичимдиктерин алып кирүүгө жана ичүүгө жол берилбейт. Эгер оюндар учурунда сизге жардам керек болсо, 1225 номери аркылуу же WhatsApp +996 552 252 037 номери боюнча башкы штабка кайрылыңыз.